Теңдемелер системасында дагы кичине логиканы талап кылган эсептерден карап коелу. Мисалы үчүн, эгерде а плюс минус с барабар 1, а минус б с барабар 2 болсо, анда а плюс б плюс с канча болот десе, биз бардыгын эле кошуп жиберсек болот экен ошол жерден. Ага аны кошсок 2а, аны кемитсек жөн эле а калат экен. Бул б менен бул б кыскарып б эле калат бул жерден. Анан бул с менен бул с кыскарат дагы, бул жерде с эле калат дагы. Анан бардыгы кошулса канча болот экен? 6 болот экен. Эгерде ушундай болсо, а плюс б плюс с канча болот дейт. Анда муну деле кошуп жиберебиз. Ага аны кошсок 2а болот. Бул жерден бга б, так, а 2а экен. Буга б 3б болуп калат экен. 3б болуп калат экен. Андан кийин с дейт. Могу жерибиз демек с экен да, ката бар экен. Ошондо 3б эмес 2б болот, бга б кошулат. Себеби бул жер а плюс б 6 болсо, кайра а плюс б 10 болбойт, а плюс с болот. Ошондо могу жер а плюс с барабар 10 болсо, 2б плюс 2с барабар канча болуп калат экен? 18, 24 болот экен. Бардыгы 2ге бөлүнөт, ошондо 2ге бөлгөндө а плюс б плюс с барабар 12 болуп калат. Түшүндүңөрбү? Так, бул жер а б, б с, а с дейт, туура эле. Муну деле ушинтип чыгарасыңар, мынтип кошуп саласыңар бардыгын. Эми мына теңдемелер системасына эсептер ушундай берилиши мүмкүн да. Эки сандын суммасы 33 дейт, ошондо жазабыз мына. А плюс б барабар 33. Ал эми айырмасы 1ге барабар болсо дейт, а минус б барабар 1 дейт. Анда ал сандар канчага барабар дейт. Бул а менен бны сураганда бул жерден. Эми муну система кылалы десек экөө тең окшош эле болуп атат, бул жерде. Экөөнү кошсо 33 чыгат экен, экөөнү тең. Муну эмне кылсак болот, мисалы? Озеки деле чыгарсак болот. Мисалы, мындай кылалы, ага аны мону кошуп жиберели бардыгын. Система кылып, ага аны кошсок 2а болот экен. Бул экөө жоюшуп кетет дагы. Бул жер 34 болуп калат. Ошондо а барабар 2, экөөнү тең 2ге бөлүп жиберсек 17 болуп калат экен. Ошондо 17, анан 16 болуп калат экен да. А 17 болсо, 33төн кемитсек б 16 болуп калат экен анда. Экөөнүн айырмасы 1, анан жөн эле сандарды кошушкондо чыкмак эмес экен, сөзсүз ушундай система кылдык, анан ошондо чыкты да. Так, мына силер менен системаларды балдар толугу менен карап чыктык. Кийинки сабактарда силер менен Кудай буйрса барабарсыздыктарды карайбыз. Барабарсыздыктар дагы ортодо аябай көп кездешет. Өтө көп эмес, эми пайыздар, бөлчөктөргө салыштырмалуу аз эле. 2 тапшырма келет же 3 келет. Бирок барабарсыздыктардын ошо касиеттерин сурап сөзсүз тапшырмалар болот. Ошондуктан көңүл буруп буларды үйрөнөбүз.